Айымдарды сулуулуктун, сабырдуулуктун, мээримдүүлүктүн символу десек таптакыр жаңылышпайбыз. Бүгүн да тагдырдын сыноосун сабырдуулук менен жеңип, жакшылыктан үмүт үзбөй жашап келе жаткан күчтүү айымды сиздерге тааныштырабыз. Андыктан бири-биринен күчтүү, бири-биринен мээримдүү, бири-биринен ажарлуу айымдар бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Бул имидж көрсөтүүсү, биз болсо баштадык. Саламатсызбы Чынаркан айым? Кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Сиздин куттуу үйүңүзгө конок болуп келип калдык. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, анткени азыр биз каарманыбыздын жеке жашоосу менен жакындан таанышып алабыз. Мен Ош шаарынын тургуну Абытова Чынаркан. Ушул аймакта аз камсыз болгон жана жардамга муктаж энелердин катарын толуктайм. Өзүм биринчи топтогу майып, 3 баланын энесимин. Учурда үйүбүз жок болгондуктан квартирада турабыз. Жашоо шартыбызды сиздер көрүп тургандай жашоо шарттабыз. Өзүм биринчи топтогу майып, 3 баланын энеси болом. Шартым болбогон соң ар жерде көчүп конуп, балдарым жетим балдар үйүндө тарбияланып жатышат. Мен өзүм башымдан 3 жолку операцияны өткөрдүм. Бир жолу ушу бала кезден жыгылып, биринчи операция жакшы жыйынтык бербегендиктен арадан бир 26-27 жыл убакыт аралык өтүп, кайрадан экинчи операция болушка туура келди. Анткени бая башында сөөк, бул убагында мен кандай десем, жолдошум 2010 жылы каза болуп, баягы балдар менен болуп, убагында өзүм убакыт бөлө албай калдым деп ойлойм да. Ошол эле кезде биринчи топтогу майып болчумун. Биринчи операцияда эле мага инвалид биринчи группа деген майыптык беришкен. Ошол менен жакшы отуруп тура албайм. Алла таалам баягы пешенеге мени врачтар турмушка чыкканга мындай мүмкүнчүлүгүң болбойт, кандай десем, төрөттөн кыйналышы мүмкүн дегендей кылып айтышкан соң мен турмушка чыкпай жүрдүм бир канча убакыт. Анан убакыттар өтүп 2002 жылы ошол Өзгөн районунун Куршаб айылында ошо балдарымдын атасы алып качып турмуш болду. Мен ал кезде мусулманчылыкка намазым бар эле, бирок жолукка кире элек кезим. Анан Алла таалам насип экен деп ата-энем эми мурда биз ден соолуң деп качып жүрсөк, пешенеңде ошо турмуш бар экен балам. Эми өз теңиң экен деп анан ошол жерге калтырышты. Мен 3 баланы таптым, ал жаман болбодум. Жолдошум деле баягы көрбөй, билбей эле турмуш кандай болот десем, бул пешенеме жакшы бала чыкты. Мен түшүнгөн, ошол майыптыгым боюнча мени кабыл алды десем болот да. Анан ал жерде 3 бала таптык, 10 жыл жашадык. 10 жыл жашагандан кийин 2010 жылы биз дагы эл катары ошо Бишкек шаарына барып, тиричилик да. Эми айыл жеринде жумуш жок. Анан ошо Бишкек шаарына барып, ал Дордой базарында кийим пресстеп жумушка кирип калды. А мен болсо ошо балдарды айылга калтырып, чоң энесине. А мен да ошол азык-түлүк магазинине сатуучу болуп туруп калдым, аз гана убакытка десем болот. Анткени биз такай турганга чейин эле жолдошум жыгылып, кечки убакытта анан скорыйга түштүк.
барган жерде бизге ошо жүрөктөн приступ берген деп диагноз коюшту да. Башынын аркасы менен түшкөн үчүн башынан эми кандай десем, адамда баягы арман болбосун үчүн үмүт экен да, балдар үчүн эми күтүүсүз болгон жаман нерсе экен да, өкүнүчтүүсү. Башынан операция жасатканга мажбур болдук да. Комада болду. 5 күн жатып эле, анан 3 күн жатты, 3 күн жатты окшойт да. Ошондо эсимден азыр эми дары-дармек иче берип болду. Операция болду. Операциядан кайтыш болуп калды. Өзүнө келе алган жок да, баягы боюнча элечи. Анан ошол боюнча турмуштун оор жүгү куржуну моюнга артылып дегендей. Bir батирге чыктым, ошо Куршапта. Мен азыр эми ошо Куршап айылында бир 6 жыл, 7 жыл жашадым да. Жашап ал жерден эч бир баягы кыйын го, биз ошол учурда эле жашоо шарт, айыл жеринде оор да. Анан шаарга келүүнү туура көрүп, шаарга келдим. Шаарга келгенде биз баягы турмуштун ысык суугунда эле баягы көчүп конуп жүрүп, бутума убакытты карай албай калдым десем болот да. Баягы биринчи операциядан кийин өзүмө келе алган жокмун да. Анын аралыкта төрөдүм, балдарга эметип, убакыт өтүп антип. Бул шаарга келгенде 2016-жылдары келсем, 2017-жылы кургак учка кабылып калдык. Үй ичибиз мененчи баягы ысыкта, суукта калуу. Эми жалгыз эне үчүн кыйын да жашоо. Ошол кезде майыптык мамлекет чегерген акча 3000 сом болчу да. Азыр эми көбөйүп азыркы ушул эмесине. Анан кандай десем, өпкөдөн күчөтүлгөн абалында 3 ай дарылап, баягы жыйынтык болбогон соң өпкөнүн жарымын кесип алып салууга туура келди. Ошол учурдан балдарымды мамлекет үйүндө кароого мажбур болдум да. Анткени бала энени бөлүп кароого туура келди. Оору ошондой жугуштуу болгон соң балдарды сактоо керек болду. Ана биринчиден, экинчиден үй шартым жок да. Эгерде өз үйүм болсо, бир тууган уругум ошол жерде чогултуп карап турмак. Менин эң чоң балам азыр ошо атасы каза болгондо 6 жашта эле, азыр 18ге чыкты. Буюрса студент болду. Экөө мектеп жашында да. Эмне дейин, баягы убакыт деген өзү 2017-жылы өпкөдөн операция болсом, 2020-жылы бутумдан ошол сөөк баягы биринчи операция жакшы болбой калды деп атпаймынбы? Аларды деле айыптай албайм. Мен кандай десем, баягы убакытты өзүм туура бөлө алган эмесмин да. Эми баягы кандай десем, балалыкпы же кандай жаш кезде го, эми баягы убагында лечение алып жүрдүм. Кийин убакыт болгон жок да мага. Балдарымдын үчөө тең жолдошум каза болгондо боткин болушту бир учурда. Бир учурда суу чечек чыгып, аябай кыйынчылык тарттык. Баардыгына диета сактаган учурлар болот экен. Анан эми баягы баарыбыз бала деп жашайт экенбиз да, ата-эне биз деп жашаса, биз деле ошентип калат экенбиз да. Анан туура түшүнөсүздөр да, кандай десем. Ошентип анан 2020-жылы мен бутум аябай ооруп калды, чынын айтсам. Ачуу ушундай күчүнө кирип ооруп калганда карантин убагында болду. Ушинтип ооруп барсам, бутуңуз коксартроз болгон, жашоосу бүткөн деген эме койду. Ага чейин Сабырбек Жумабековго бир кайрылсам, ооба 250 000 сом турат.
келсеңиздер жасайбыз, даярданып келе бериңиз деген да. Анан мен ал кишиге түшүндүрдүм. Мен жалгыз бой энемен, мага жардам болобу десем, жок андай нерселерди айта албайм, бирок 250 миң турат, биз башка мамлекеттен алдырабыз запчасты деди да, муну протездин тазасын алдырабыз. Анан убакыттар өтүп мен өпкөдөн операция болсом 2017 жылы. Анын режимин күтүп, баягы буттун операциясы узарып калды да, убактысыча. Узарып, ошо 2017 жылы эле айткан болсо врачтар, ошодон убакыт өтүп күтүшкө туура келип калып, күткөнгө чейин шириген көбөйүп үстүндө да өттү. Анан 2020 жылы анан элге чачтык, эми баягы тууган урук биринчи операциямда жардам берди, өпкөдө жардам берди, чоң операцияларда үчөө теңчи. Мен туугандарыма капа эмесмин, азыр эми кайрылыш өтө уят экен. Чынын айтайын, мен немем чыдабай кеттим, азыр айтсам жаным. Баягы ар ким тапса өзү көрсүн дейт го, ысык сугун. Кыскасы ушинтип операция болуп, азыр жамбаштын сөөгүнүн үстү дагы, асты дагы эндопротезге алмашты. Чашка деп коет экен. Эми бул операция өтө чоң операция болду. 3 жолку жалпы чоң наркоздорду алдым. Жалпы убактылары 3 сааттан 4 саатка чейинки узарган операцияларды өткөрдүм да. Андагы организмдин бир жери жабыркаса, бардыгына таасири болот экен. Айтсам көзүмдөн зрениясы кетти. Туберкулездин дарылары болсо 8 дарыны бир ичеткенсиң, бардык жериңде. Эми өпкөнү сактап, өзүбүздү алып калабыз деп аракет кылган менен дарынын бир жери пайда берсе, бир жери зыянда. Эске тутумум, башым ооруп кетет. Учурда азыр мына боордо немеде болтам, диетада болтам. Бөйрөк экөөнөчү. Зат алмашуу начар болуп атат дейт, дарылы эми болуп кеттим. Алым куруп, чарчап, суусап, ушинтип эле анан муну кабырганын немеси тирелип калып аткан соң барсам, ошо бир аз зат алмашуу начар болуп атат дейт. Булар да ошо ичип аткан дарыларым учурда жүрөгүм дагы начар болуп, жүрөктөн биринчи поликлиникага учетко коюшту. Ар дайым барып көрүнүп турууну эскертишти да. Анан протез болду. Эми протез деген врачтар түшүндүрүштү, неме деп. Бул өмүр бою ар 4 айда лечение алып туруңуз керек. Эми мен мындайча айтканда, врачтар менен үзгүлтүксүз байланышта болуп туруум керек да. Менин немемди көрүп туруш керек. Анан айтып атат, азыр ар 4 айда келсеңиз, баягы операция болгонго чейин мага түшүндүрдү да, мен айттым да, гарантия барбы, кийин жакшы болуп, толук жакшы болуп кетем, эже бир Кудайдан, эми алардыкы деле туура да, Кудайдан. Ал эми сөөгүн эмесине карайт. Эгер сөök, муз сөök, анан пор сөök болуп өзгөрөт. Муз болсо сиздин пайдаңызга, эгер пор сөök болуп калса, анда биз айта албайбыз. Эми сөөктүн баягы кальций аз, көп деген сөз да бул жерде. 4 айда ошо клей семот менен гана карматып турабыз. Азыр баягы үстүдө чашкасын алгабадыбы, табигаттын асылып турган сөök болот го, астыдан үстүгө келген. Ошол жердин немесин укол менен кармайбыз дейт да. Бул укол менен өмүр бою кармаса 4 айда эле тегеренип элем, 4 ай келип атат. Мен чыгып келем, кайрадан 4 айга барыш керек болуп калды да. Убакыт деген аябай тез болуп атат. Анан мен ошого элге кайрылуу жасагам кечигинде. Рахмат. Мен кайрылуу жасайт элем президентибиз Садыр Жапаровго, Камчыбек Кыдыршаевичке, бул агаларыбыздын жасаган иштери кандай десем мактоого татырлык. Мен чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем, элдин атынан, өзүмдүн атыман. Теледен көрүп жатам баардык жасаган кызматыңыздарды эл үчүн кылган.
Ошол мен да ошол алсыз энелер катарында, мүмкүнчүлүгү чектелген апа катарында кайрылып кетет элем. Менин да балдарым менен чогуу ошо турганы эне бала мээримин бирге көргөнгө, бир үстүбүзгө үй кылып берүүгө жардам бересиздер деген суранычым, кайрылуум чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз буга чейин Чынаркан айымдын элге кайрылуусун көрүп, биз дагы бир аз болсо да өз салымыбызды кошуу үчүн бүгүнкү каарманыбыздын үйүнө келип, конок болуп келип калдык. Барыңыздарга белгилүү болгондой, биздин көрсөтүү айымдарга жагымдуу маанай тартуулоо максатында тартылат. Андыктан Чынаркан айымдын каршылыгына карабастан биз бүгүн айымды сөзсүз түрдө үйдөн алып кетип, бир саамдык болсо да жагымдуу маанай тартуулоо максатында бул көрсөтүүнү тартып жатабыз. Айымдар өздөрү үчүн бир саркеч кийим сатып алганда же бир косметикалык каражат же ушул сыяктуу майда нерселерден да өздөрүнө кубаныч тартуулай алышат. Биз да Чынаркан айымдын элге жасаган кайрылуусунан улам жашоосун түп тамыры менен өзгөртүп жибере албасак дагы, бир аз болсо да жагымдуу маанай тартуулоо максатында бүгүнкү берүүбүздүн башкы каарманы катары тандап алганбыз. Дал ушул учурда биз адаттагыдай эле Милагра сулуу салонунда турабыз. Чынаркан айымдын сулуулугуна бул жердеги мыкты мастерлер кам көрүп жатышат.
Бактылуулуктун ачкычы айымдын ажарында деп коет эмес, ошол сыңарындай биз дагы бүгүн карманыбызды ажарлап, сулуулап бүттүк. Азыр сулуулоодон кийин бизде карманыбызда кандай сезимдер болуп жатат, аны өз оозунан угалы. Кандайсыз Чынарган айым? Жакшы, рахмат. Сулуулоо учурунда чарчап калбадыңызбы? Жок, аябай толкунданып, ыраазычылыгымда чек жок болуп атат. Мага сиздин сырткы көрүнүшүңүз аябай жагып жатат өзүңүзгөчү. Өзүмө да аябай жакты, өзүмдүн эмеме ылайыктуу, баягы намазга, исламдын шартына ылайыктуу келбет жасап бердиңиздер. Менин ыраазычылыгымда чек жок. Учурдан пайдаланып, ушу Ош телевидениесинин имидж теле берүүсүнүн жамаатына жана ушу алып барган Бегимай иниме, оператор иниме терең ыраазычылык билдирем. Жана да мени сулуулатканга убактыларын бөлгөн ушу Милагра сулуулук салонундагы жалпы жамааттагы кыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Алтындай болгон убактыңарды бөлдүңөр мен үчүн. Алла силерден эки дүйнө ыраазы болсун. Ар бириңердин босоңор бекем, түндүңөр бийик болсун. Дагы да ушу мага окшогон апаларды, энелерди сулуулап, ошолордун көңүлүн алып, рахмат. Паталарын алып жүрө бергиле дейм, бактылуу болгула. Ишиңер илгери болсун. Биздин эң башкы максатыбыз сизге бир аз болсо да кубаныч тартуулоо болчу. Айтыңызчы, сиздин күнүмдүк жашооңузга бир аз болсо да өзгөртүү киргизип кубаныч тартуулай алдыкпы? Эми кандай десем, аябай сөз менен айтып боло албайм да. Бул деген өзү баягы өзүбүз убакыт бөлө албаган нерсеге силер келип ушундай убактыңарды бөлүп эме кылганыңар үчүн мен аябай ыраазы болуп атам да. Адам эң биринчи өзүн сүйүш керек го, андан кийин башкалар дегендей. Ошол нерсеге мен өзүм бүгүн ынанып, өзүмдүн күнүмдүк жашоомдогу программама өзүмдү кароону дагы сунуштап атам өзүмчү. Алла ыраазы болсун. Чеги жок, аябай өзүм башкача сезип турам. Рахмат, сиз дагы бизге убактыңызды бөлүп, көрсөтүүбүзгө каарман болуп катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн эже оронгонуна байланыштуу биз колуна жөн эле чистка, маникюр жасап койдук жана бетине кам көрүп, косметологубуз уход көрсөтүп берди бир сыйра эженин бетине. Андан соң жеңилдетилген легкий макияж жасап койдук. Эже өзү аябай жаш көрүнөт экен, беттери дагы жакшы уход экен, анан ухоженный экен. Бир сыйра уход көрсөтүп бердик эжеге. Андан соң уход болгондон кийин биз бир аз болсо дагы сулуулугун легкий макияж менен подчеркивать этип койдук. Жүрөгү ыйлап турса да жүзү күлүп турган аялды эң күчтүү айым деп айтууга татыктуу. Анткени энелердин жүрөгү гана жашоодогу сыноолорго чыдамдуу. Андыктан эч качан энелерди капалантпайлы, эч качан көздөрүнө жаш алдыртпайлы. Бул имидж көрсөтүүсү болчу. Туп туура бир жумадан соң жагымдуу маанайда амандашканча саламатта туруңуздар.